Qayсы врачтар болду? Бул жерге дистин врачтарын алып келип койдук. Эки дарыгер, 6 медайын. Толугу менен өздөрү көзөмөлдөп, өздөрү ишин алып барат, келгендердин бардыгы. Анан дары-дармектердин бардыгын бердирдик, бирок дары-дармектерди жанагы программа гос гарантиянын негизинде гана иш алып барсын деп айтып атабыз. Аптека ачылат, азыр мен айттым. Аптека Qayсы Мына ТЛО менен сүйлөшүп атабыз, департамент лекарственного обеспечения. аларда жетиштүү. Жетиштүү. Жакшы аптекалар бар. Бардык дары-дармек менен камсыздап турган бир да кемчилик болбосо, аптекада ачылган басым көтөрүп анан дарылар издеген дарылар жок болсо, анда аптеканын баарынан жолда. Сүйлөшүп калат, жетиштүү болсун да. Бюджет азыр 50 койка болдубу? 50 койка. Керек болсо дагы үстүнө. Даяр. Канча десеңиз анда. Анда жакшы болду. Бүгүн 10 кишиге авет ужин, жаткан операциясы ушу киши калды. Ошондой болуш керек да. Сиз анда атыңыз кем? Умира. Мына ушул бардыгын эмне керек болсо бардыгын алды. Силердин тамак, айлыгынан бери бар жолун мен берем. Ошону биз заранее бүгүн эртең чечип алсак, канча меден точно эмени бергиле. Кол жууган санитарка эмелердин бардыгын жанагы өзү бере турган. Макулбу ошонсун эме келбесин бирөө алды, бирөө албай калды. Ошондой наразычылык болбосун. Макулбу ошол айылына сүйлөшүп бардыгы карап берип, тамагыңарды берип, мына имаратты берди, бардыгын шарт түзүп берди. Эмне дейсиз, мына рахмат. Мында оор кырдаал мезгилдерде чекеде карап турбай, сиздерге окшогон ишкерлер, элиме кызмат кылам дегендер бар экен, мына келип берип атасыңар. Көп адамдарды биз азыр карап турабыз. Чекеде турушат да, бирок алардын баардыгы мындай инсап берсин деп атабыз. Жерге келип жазам берип, мына башынан болуп өзүңө келип кече классик, самурайз өткөндө башында өзүбүз Бишкектен зона кылып менен барам, ошол жерде алып пайдаланууга дедиз. Мына берип атат шартты. Чоң рахмат шарттардын атынан, шарт мэриянын атынан бир гана Аллах разы болсын дейбиз да, башка сөз жок. Элибиз ушу оор сыноодан биргеликте ынтымакчылыкта жакшы чыгайлы акылатчандарга бардыгыңарга чоң ыраазычылык билдиребиз да. Анан баягы күндүзү больницага жатпайын, барып бир укол алып алайын деп, же болбосо башка оору менен, ковид менен, пневмония ушундайлар көбөйүп атат. Ошон үчүн баягы жеңилдери келет силерге. Жакшы кабыл алып, жакшы сүйлөп, ушул жерде уколду берип, дарыны берип, жакшы мамиле кылып анан чыккылар. Ошо күнүнө эми саат 8ден 8ге чейин деп атабыз. Мына буну дагы уже бергиле, кече наркыга уже келе башташты да. Кече ада 24 оору келди дейт, анын 6оосу оор экен, 6оосун госпитализацияга жаткызды. Калгандарына жардам көрсөтүп кетирилди да. Азыр деле мына жер ушул жер ачылды дегенде келип атышат. Элиңиз жаталы деп айтып атышат экен, эми азыр ачылып болсо Дагы коргоочу кийимдерди мен алып берейин. Бир жолу ошолорду мен айтып берем. Ошону айтам да. Айлыгын, коргоочу кийимдерин, тамак ашын толтуруп ошол жерде мен азыр отуруп, бүгүн эртең канча күнгө анан алган дайырларын бул жердеги пол жууган эми тазараак туруш керек да. Анан ал жерде хлор, эми бул жерде чүгүндө сен өзүң düşün, истемде бул кулак коргоочу мерени ачып коюп киши ачып кана бериш керек. Мен ишим эми тактап ушуну сразу азыр 1 айга чечебиз. 1 ай айлыгын баары жогон чечип, 5 киши келгенде аветин, ушунун кайрысында жатат, ушуларды барып мен организация этип туруп, полный кылып биркелеп, кийин пиалга берип берем да, кийин андай. Сүйлөштүкпү, мына рахмат айтып, баары жакшы иштедиңер. Силерге күч-кубат берсин, өзүңөр оорубагыла, өзүңөр сактагыла, силер керексиңер бизге. Баардыгыбыз караганыбыз силер, ошон үчүн Кудайым өзүңөрдү колдосун, өтө этият болуңуздар. Бул күндөр дагы өтөт Кудай кааласа. Силердин мына коомчулуктун ишеничи, милицияга болгон, медиктерге айрыкча силерге болгон ишенич аябай күчөйдү. Ушундай мезгилдерде жакшы кызмат кылып бериңиздер. Анан биз дагы рахмат айта турган, жакшы сөз айта турган күндөрүбүз баштыда Кудай. Чогуу жеңилген да, жакшы деп бергилер. 8де булар жаап атат да. Ночной ачпайлы булар, 50 койкалы өзү. Аны көбү түнү ооруп калат, скорыйга эме кылат да. Ошол мен кече көрдүм, Бишкектен бирөө келип калып 8 болду да өзүнө чыгып атып, сайт кылып койду.
скорыйда 5 койка ачканбыз. Эми жетишсиз да. Ал азыраак болчу. Болбосо мынаны машина курулуш түзүлүп кылып мындай кылгыла, мен ошо организация этип берем. Мен действительно мен эле азыр тууган бирок түнкү саат 10дон кийин бирок курулуш ошолордун айткан жанагы сизде өтө чоң болот. Курулаш үчүн. жок, давай курулуш ушул жерде курулаш үчүн эле кылайын. Эмеликтерди полностью иштетип берем. Туурабы? жок, болбосочу. Алмашат. Бригада алмашасыңар. Силерде какая разница? Өзүңөр саатыңар иштейсиңер. Мен алмашасың. Кандай? Бардыгы шартты түзүп берем деп атат. Бригада көбөйтөсүңөр, айлыңарды берет, тамак ашыңарды берет. Силерге какая разница? Элди ойлойт. Силер 8 саат иштеңдер, барып эмек акча алсаңар жатып бересиңер. Анда ушул жерде болбосо эгер бул жер аз болсо да экинчи этажда дагы элүүнү коюп берет. биринчи баштайбыз. Негиздейт. Az будущий мына. Мынаны бирок мына кроваттанча эликти сактап мен алып келип кое бердим. Отуруп мынадан кроват сервисте бар да. Ошону элик же болсо койдуртуп кое бердилер, үстүнө да. Мына немеге карайбыз, ситуация себеби отопление толук шарт эмеси бар да. Экинчи этаж. Экинчи этажында эле даярдап коюп коелу ошондо элик. Анан биринчисин пока иштете бересиң. Бул жер иштетип, бийик кокустан айтам, мен айтканчы. Мүмкүн түндө кечке мал бул жерде жууп тазалап дезинфекциялап туруп, экинчи этажда ночко иштейт. Ошондой кылып, мен айткам, баары бул жерди бир серде балдар дезинфекция кылып туруш керек да. Бул жерге эми ковид жуккан эле башкасы, мисалы түнкү саат бөлүп алат экенбиз да. мен мисалы өзүм деле дезинфекция кылдыртам, мисалы өмүндө сен айтсаң, давай 2 саат дезинфекция кылып туруп, ачык даярдап коюп, сарбен дагы кире берет. Мүмкүн ушул жака да мен айткан просто баягы орunu бар, алдын ала да кылыш керек кыял эмес. Сенин бир колуң ошо. Болосо буну берип койсоң, дейсиң. Буягы мен өзүм организация этип берем. Менин инфекциялык стационар булардын жетекчиси бар, эме Бакай Акматов деген. Ошол кишини дагы азыр таныстырып коем. Ошо булар полностью сизге ошол өзүнүн кадрларын алып келип ушул жерден алмаштырып турат. Жок, олорду өздөрү кыла берсин. Мага эч просточу. Мен организм мисалы 10 кишиге айлыгын, тамагын, мисалы дезинфекция эмне кылыш керек, ушуларды полдуу күндө мен жасап кое беришим мүмкүн, ошо проблема болбош керек. Мен жанагы айтканым түндө соосун эми баары адам баласы да. Бирөөсү жуубай кетет. Мисалы кеч саат 8ден саат 8ге муну жаап туруп, дезинфекциялап, ачык коюп туруп, полун даярдап туруп, бийим үстөм коюш керек. Анан мындайда кечкурун азыр скорый жетишсиз болуп атат да, мына медиктер турат ушуну. Скорый жетишсиз үйүндө ооруп, жаны кыйналып атса, скорый чакырып коюп 2-3 саат кеч калып атат. Ошону күтпөш керек. Үйүндө азыр любойдо машина бар, отургузат, мына түнкү эме бар бизде. İşte ночной, ушул стационар бар. Эме кабыл алгычы дарыгерлер бар да, бул жерге келип, уколун алып 2 саат, 3 саатта жатып, кичине ден соолугун карап кете берет. Түндө элге болгон шартта тура элебиз. Ама болбосо мына жерде күндүзгү, экинчи этажды түнкү кылып даярдап. Кечкурун булар жаап кете берет, күндүзгү иштегенде дезинфекция кылып тазалаштырып, кечкилер келип сразу автоматика аяка чыга турган. Бирок ошо кыял мына Үмүт агана жооп бериш керек ушул. Ата баягы хозяин көбөйсө Үмүт абысы толук ушул гана даярдап өз организация. Сен мени ойлонткону адамдар баягы түнкүлөр да, таматкыча эмне болуп атат да, жаны кыйналат да азыр. Аябай күндүзү жакшына жатып туруп кечке мал эме. Бул случай болуп атат. Скорыйда 5 койка. Адамдын саны бир күн ооругандар көп да. Биз кырдаалга жараша көрөбүз. Эгер азыркы күндүзгү стационар кылып ачып аткандарыбызды Газпром бул жерлерде керек болсо Кудай сактасын кырдаалга жараша адамдар оорубасын. Оорусо анда аларды да круглосуточный бригада көбөйтөбүз, ошондой иштеткенге барышыбыз керек да.